Саламатсыздарбы? Биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай эле даамдуу жана жумшак эт менен пирожки жасайбыз. Эң алгач эле 1,5 стакан жылуу суу куябыз. 10 грамм дрожь, 1,5 чай кашык туз, 1 аш кашык кумшекер, 60 грамм өсүмдүк майы жакшылап аралаштырабыз. 650 грамм унду кошуп, аз-аздан кошобуз. Жакшылап аралаштырып, андан соң кашыгыбызды алып, колубуз менен камыр кылышты баштайбыз. Жумшак камыр жасаш керек. Жакшылап илеп чыгабыз. Соң 1 саатка тыныктырабыз. Мына тыныгып чыкты, 1 саатта жакшы көтөрүлдү. Колубузду кичине өсүмдүк май менен майлап, камырыбызды чыгарып алабыз идиштен. Бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Тегеректеп, зубала кылып алабыз. Соң 15 мүнөткө тыныктырабыз. Четке коюп турабыз. Начинкасын жасайбыз. 2 пияз иштеттик. Кыргычтан өткөрүп, 450 грамм кыйма кошуп, 2 сарымсакты майда кылып турайбыз. 1 чай кашыктан туз, мурч кошобуз, жакшылап аралаштырабыз. Камырыбыз тыныгып чыкты, аябай эле жакшы көтөрүлдү. Эми тактайыбызды кичине майлап, жайышты баштайбыз. Кол менен деле жайса болот. Аябай эле жука кылып жаюунун кереги жок. 1,5 аш кашыктан кошуп фаршты камырдын эки четин бириктирип чыгабыз. Кийинкилердин да ошончо эле жасайбыз. Духовкабыздын үстүнө салып, кичине тыныктырабыз. Соң үстүнө сүрткөнгө жумуртканын сарысына 2 аш кашык кефирди кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Үстүнө сүртүп чыгабыз. 180 градуста 20 мүнөттө биширип алабыз. Мына биздин пирожкилерибиз бышты. Үстүнө 10 мүнөт, астына 10 мүнөт кетти. Аябай жумшак жана даамдуу болуп бышты. Сиздерге да сунуштайм. Ошондой эле ичин да кесип көрсөтөлү деп чечтик. Сиздер да ооз ачарга бышырып жесеңиздер болот. Сунуштайм. Лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар, биздин каналыбызга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.